чыгарып таштаган болду. Отоплениясы жок, жаткыласыздар үйдө. Ал шылтоо эмес. Ал шылтоо эмес. Неге аткарылбады? Дромз айтқан башыңарга жооп бересиң. Бир эле күн жаткылам, отоплениясы жок. Көрөйүн. Кандай болот экен? Берген жоксуңар. Кана кагаз, кана доказательство, кана факт. Аркаңардан кубалап туруш керек силердинчи. Ошондон иш болот да. Эмне маселе болуп атат? Киргизбегиле объектке. Чыгарып таштаган болду. Мен айтып атам, подрядчик айтып атам. Объекттен чыгарып таштаган. Бир сомдо берлексиңер. Чыгарып таштагыла болду, кереги жок. Ошол жарылып атат, анан авария болуп атат дейсиңер, а? Ошону мындай убагында алдын ала мындай текшерип иш алып барсаңар болбой эле. Качан гана суук келгенде, анан жарылып атат, анан авария болуп атат деген кандай түшүнүш болот? Ошону мындай жылуулукка даярдыктарды көргүлө деп мен качан айткам? Жылуулукту берердин астында мындай текшерүү иретинде мындай текшерип койсоңор болобу эле? Мен канчанчы жолу, 4-чү жолу сурап берип атам. Чыгаргыла дагы ошондон ары актылардын бардыгын примат этип дагы 1 сом бербейбиз. Мен азыр подрядчик берем, азыр аягына чыгарып тыйынды ошо которуп беребиз. Эмнеге көзөмөл болгон жок убагында? Неге аткарылбады? Пусть он тоже так пишет, объяснить. 4-чү жолу айтып атам мен. Жазгыла представление, жетекчиси боюнча срочно давайте. Жазсын давайте бүгүн, объяснитель жазсын. Эмнеге убагында тапшырмалар так жана туура аткарылган жок, это раз. Второе, не үчүн убагында эл жылуулук менен камсыз болгон жок. Оны болуп атат ноябрда. Канчалаган балдар бар азыр, наристелер, тоңуп üşүп атпайбы? Подрядчикти мага алып келгилечи. Мен азыр алып келиштин кереги жок, объектте турупбуз, мен өзүм барам азыр. Эгерде подрядчик тарабынан айтып коеюн, бизге иштер убагында мында камсыздалбай атат, убагында бизге шарттар түзүп бербей атат деп турамыз, айтып башыңарга жооп бересиңер. Мен барып өзүм барып лично сүйлөшөм азыр подрядчик менен. Кичинекей отканаңар бүтпөй койду, азыр өзүңөр элестетсеңер, мында канча мен билишимче мына 4 ай деп коелу. Башталган качан? 5 айда кичинекей ошо откананы бүтүрө албайт дагы. 4 айда кандай иштерди бүтүрдүк биз? Эмне маселе болуп атат? Причем тут житель? Ал жерде мен түшүнбөй атам. Эмне тиешеси бар жашоочулардын? Ал шылтоо эмес. Ал шылтоо эмес. Эмне дегенде, неге дегенде? Ошол отканда курулган силер билесиңер. Июльда эле айтпайсыңарбы? Ай, бул жерде биздин отканабыз жакын арада ишке кирет. Ошону даярдагыла деп эскертүүлөр бербейсиңерби? Берген жоксуңар. Даярдап туруп ошолордун бардыгын. Бошсуңар. Эртең 2-күн болуп калдыбы? 2-күнү мен полный отколоналарды бар текшерем.